Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Мына Алқан базардан башталат. Алқан базарынан ушул жол бузулуп башталат. Мына өзүңүздөр көргөндөй араң турган ушул жолдорду ким чечет? Ушул кимдин милдеттемеси ушул жолду оңдоо? Алқан базарынын эң көйгөйлүү жолдору ушул. Мына унаалар деген өтө жай. Эки бетине унаалар коюлган, ортосунда болсо оюлуп алган. Ушу жолдорго азыркы учурда ким милдеттемесин алган? Мына караңыздар, араңдан кыйналуу онтоло өтүп жатат. Assalamu alaikum. О, байке, на стоянщик. Канча аласыңар жол кире? Где начальник? Начальник жок. Уже расписали? Ну-ка, Так, где он идет праус? Азыркы учурда мына жолго кол коюлду дейт. Ушул жолго кол коюлду, Кудай буйрса оңолот дейт. Так. Заявление давали, да, уже? Все. Не отвечает. Так, мындак кылалы. Где начальство? Хорошо. Мындай болсо ушул жол боюнча дагы обещание берген дейт. Бул жолдун оңолушуна убада берген дейт. Кол коюлган убада болгон дейт. Мынакей азыркы учурда мына унаалардын жүрүшү өтө кыйын. Өткөн ар бир өткөн машина онтоп кыйналып өтүп жатат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар да, көлчөк, майпак болуп бар деңке болуп кыйналып жатканы. Ушу жолдорду караштырып койсо, өтө унааларга дагы, адамдарга дагы жеңилдик болот. Эми ушул жолду оңдобой отуруп, элдерден арендовать этип, мындай стоянкага акча алгандары дагы туура эмес. Эмнеге дегенде, мына адам баса турган жол дагы жок. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен уже ушуну менен мен 3-чү жолу видео ролик жасап жатам. Мына караңыздарчы. Ушуну менен мен 3-чү жолу видео ролик жасап жатам. Ар жагында мына өткөндөрдү көрдүңүздөр, мына араң өтүп жатат. Мына унаа дагы оюлган. Мына араң дегенде ушул унаалар өтүп жатат. Адам басканга бул жерде эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Мынантип столбаны коюп койгон, ушул столба аркылуу биз басып өтөбүз. Мына ушундай биздин Дордойдун жолдору ушундай болуп жатат. Мына эзилип жатат. Анан айтабыз. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр да. Караңыздарчы, кандай гана кыйналып жатат. Кыйынчылык менен. Ушинтип кантип болсун, милдеттемени алгандан кийин ар бир жаран, ар бир жумуштун үстүндө отурган ишмер ушул нерсеге жооп бериш керек. Азыр караңыздар, мына эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Унаалар араң кыймылдап жатат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, ушул жагында караштырып аракет кылсаңыздар өтө жакшы болот. Мына ар бир унаа ремонтка кирип чыгыш керек да бул жактачы. Каждый раз ушул көчөдөн, мына жерден баштап, Алкандан башталып кайтып обратно кайткан унаа ремонтко кириш керек. Эмнеге дегенде, ал жердеги ямалардан кыйналып чыгат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, ушул жагын катып алыңыздар. Ушул жагына элге жеңилдетип, карапайым халкка
бир аз болсо дагы жеңилдик кылып берсеңиздер.